адамды, конкретно адамды сағынат қой киши. Энеңди, апаңды, гүл мага адам сияқты да, мага бір қымбат адамдай сағынам. Дайыма ошо жүрөгүмдө сагыныч жүрөт да. Атам ушул жерден согушка кеткен. Мен анда ошо 1,5 жашта темтеңдеп басып жүргөн бала экем. Бул жерде энем экөөбүз калыптырбыз. Анан энем кайра үйгө мен жетелеп келип, үйгө кирип, атамдын тонун чечип берип кеткен да, илип коюп, анан баары отуруп, шалдай отуруп калса, мен 1,5 жаштагы кыз келип, энемдин колун мынтип сылап, анан кайра туруп барып, тонду четинен кармап, анан мындай жыттап туруп, анан чоң кишидей деп үшкүргөн экем да. Анан ошондо энем бакырып ыйлап жиберген экен. Төртүнчү классты өткөндөн кийин 5-6, 7 классты Бишкекте интернатта окудум да, жатып. Анан ал кезде каникул убагында бир 10-12 күнбү ушундай каникул, вокзалга келип, билет алып, автобуска түшүп алып, үйдү көздөй көлгө кетебиз. Анан боомдун капчыгайынан өтүп, анан көлдүн чети тээ жактан көрүнгөндө эле өзүмдөгү ыйлак мында көзүмөн жашым мындай куюлуп кетчү. Ошончолук менин жүрөгүмдө сагыныч болчу экен. Китептерди көп окучумун. Анан ошо Алы Токонбаевдин ырлар жыйнагын алып окуп отуруп, анан Ысык көл деген ыр таптым. Аны жакты мага аябай. Анан кийин жаттап алдым. Бизде интернатта жума сайын субботада кечинде кече болчу да, ырды ачыбыз. Дайыма эле эмнегедир баары эле Ысык көлдү ырдап бер. Анан атым ошондон эле Ысык көл болуп калды. Демек, Ысык көл деп ат коюп алышкандан кийин мен Ысык көлдүнгө тиешелүүдөй, Ысык көл мага тиешелүүдөй, ушул экөөбүздү мындай бир нерсе аябай мындай бириктирип тургандай сезилип атат да. Чынымды айтсам, менин чыгармачылыгым менин кичинекей чагымда башталган. Ушул эле көлгө болгон сүйүүдөй, менин чыгармачылыкка болгон сүйүүм менин жаңы төрөлүп бул дүйнөгө келгенде эле башталса керек деп ойлойм. Биринчиден, ушунчалык табияттын кооздугу мага дайыма ушу жүрөгүм сезимди козгочу да, көл жээгинде. Анан экинчиден, үй бүлөм чыгармачылыкка жакын. Энем артистка, актриса болгон экен Каракол театрында. Атам Коңуздун күйсүн ушунчалык жакшы көрчү. Ушул ибаратты, анан тиги кимдин Кара Молдокемдин ар түрдүү күйлөрүн укканда, эми ушул башын чайкап, эй деп ушинтип өз башын силкеп алчу да. Көрсө ушул жүрөгүнөн чыккан ырдырдап аткан экен да, күйсү аркылуу. Анан окуп бүткөндөн кийин бияктан 200 баланы ошол кезде акча төлөтпөй бекер поездга салып Москвага жиберип жиберишти. Москванын вуздарын бөлүп өткөрүштү. Мени бир полиграфический деген институтка, инженер-технологдун факультетине жиберсин. Өтөйүн деп деле ойлогон эмесмин. Өтүп кеттим.
курстун кыздары менен театрга иштеп барышат. Анан театр көргөндөн кийин комнатада жаткан кыздарга ойноп берчүмүн. Анан алар кеткин Жамал дешти. Өзүң театрыңа бар. Сен актриса болушуң керек дейт. Анан поезд менен келип Күйкү эженин үйүнө барып, ал киши мен эртеси театрга худсоветке алып келди. Анан ошол жерде аларга ысык көлдөрдү алып бердим. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Атың ким? Жамал Сейдахматова. Жамал. Бизге эмне даярдап келдиң? Сөзү Алы Токонбаевга таандык Ысык көл. Кана, угуп атабыз. Балыр болуп түбүңө жаткым келет ысык көл. Балык болуп шарыңан аккым келет ысык көл. Ысык кумуң аралап жүргүм келет ысык көл. Маяк болуп кылаңа күйгүм келет ысык көл. Маяк болуп кылаңа мен күйгүм келет ысык көл. Анан айланай мындан жакшы артист чыгат экен, калгын деп анан ошону менен аларга бала болуп калдым. Күйкү эженин үйүндө да турдум, Боталиев агайдын үйүндө да турдум, Жаманова деген эженин үйүндө да турдум. Баарына тең ушу баладай мамиле кылчумун. Дела, парень. Девушка. Разве женское дело стрелять из ружья? Нужда заставит и мужчину месить тесто. Изуродовали юрту. Сальмен увел твоего коня. Кызык нерсе эми бул мен театралдык окуп албай калдым, үйрөнбөй калдым. Кетип баратам, көчөдө кетип баратам, же автобуста кетип баратам, ичимден ойной эле берчүмүн. Дайыма ушу бир образды алып алып, ушу жаккан, ошону ойной берчүмүн да кечке эле. Hasan akam tintip bir butundan ajırap geldi. Sen boz ölgün жерден тирилип келе отурасың. Калгандары кайда? Кайсы жерлерде калышты? Менин бектени менен бир күнү кеттиң эле. Ал кайда? Эмне үчүн аликче келбейди? Бул азыр ойлосом ушу кесип мени тарбиялады. Мен кандай ролдорду ойнодум, ушу айталык деги Канекейди ойнодум, классикалык чыгармаларда энелердин ушундай бир жакшы ролдорун ойлодум. Ошолордун баары ошолорду ойлошуп атып, анан өзүмө ошолордун ойлору таасир бере баштады да, жүрөгүмдү жибите баштады. Менде ушунчалык бир жумшак элге, балдарга болгон сезимдер, сүйүү сезими пайда болду. Каңырыгым түтөдү. Жаратканга жалындым. О, жараткан. Кыргызымдын көргөн күнү не болот? Кыргызым тукум курут болобу? Элимди туңгуюктан чыгарар. Түз жолго баштап кетер. Баш жибер деп жалындым. Жараткан менин үнүмдү укту. Адеп келгенимде мен ушу артист болом дегенимди үйдөгүлөр угуп, айтышыптыр да. Алар ойлоп жүрүштү да мени бир профессор болот, же болбосо чоң кызматкер болот. Анан артист болуп кет дегенде ыйлашып, айылдагылар сөз болушуп ошентип кеткен экен. Анан булар чакырып алып, акындарды ырдатышып алып, мен атамды көндүрүштү да. Анан өлгөнчө ошо менин чыгармачылыгыма көз салып жүрүштү. Мен азыр эми ички сезим менен алар өтүп кетсе да ошолордун ыраазымын, арбагына да ыраазымын. Ушунчалык мени тарбиялап, мени туура жолго салып кеткенине. Үй бүлө бул
фундамент. Эгерде фундаментиң начар болсо, бүт баары чачылып жок болот. Ошон үчүн мен сезем ушу фундаментим бекем да меники, аябай байкатпай ушу жардам беришет да баары тең. Трудную минуту вы решились на то, что создали новый молодой театр. И театр в переводе звучит как первенец. А, наверное, первый ребенок это всегда очень, как трепетно, страшно, прекрасно. Вот я очень хочу, чтобы ваш первенец дал вам счастье, удовлетворение, но чтобы вы никогда не оставляли сцену как актриса. Дай вам Бог. Ар бир мезгил жаңыланууну, изденүүнү талап кылат. Өзгөчө чыгармачылыкта бул сөзсүз керек. Көрүүчү бир жаңы нерсе көргүсү келет. Баягы 60-жылдардагы оюндарды алып чыксаң, азыр көрбөйт. Анан мен бул ойго Санкт-Петербург илгери Ленинград театр шаарына чыгармачылык командировка барып келгенден ушул ойго бекем ишендим да. Бул ойду мага бекемдеп ишке ашырууга жардам берген менин жолдошум Садырбек Назаров болду. Мамлекеттен акча сурабаган, өзүбүз акча таап жашаган биринчи Кыргызстандагы театр болдук. Ошондуктан театрдын атын Туңгуш деп койдук. Колум такыр бошобойт, бир 3-4 проектти катар менен алып алып, жолунуп эле чуркап жүрөм да. Баштай албайм. Эгер 2 күн выходной болуп калса, же 3 күн майрам болуп калганда, ошону өзүмдү коерго жер таппай кетем. Ошон үчүн мен момундай быт турмуштан майда чүйдө, ушундан аябай алыс болуп калдым да. Такыр ошого көңүл бөлбөй калып, эми мен баягы албетте үй бүлөлөрүмөн кечирим сурайм. Ошончалык жакшы бир үй бүлөлүк турмушта баарын шайма-шай кылганга алым жеткен жок. Балдарыңды чоңойтуп, анан балдарың балалуу болгондо, анан ошондо бир чоң сезим пайда болот экен. Мен жаман таң калам, айтса ишенч эмесмин. Ой, небере деген бир шумдуктай сүйүү пайда болот деп. Эми неберем дегенде мен азыр ыйлап жибергим келет да. Ошончалык жакшы көрөм. Азыр мен бир 2 айлык 3 айга кеткен неберем бар. Ушундай бир жытын жыттаганда кадимкидей бир өзүмө бул жүрөгүмө дем келип, сезим келип, мага анагы стимул пайда болот да, күч пайда болот да. Анан эми мен башка балдарым да бар да. Мен окутуп жатам да. Студия ачып алгам. Студияда мурунку балдар деле ушу мен менен Академ театрдан келген балдар, жана Асылбек Өзбек, Мурат Мамбетов, ушулардын баары тең, Мухамбет Токтобаев дегенде келгенбиз менен. Мага баладай болуп калганда, аларды ушу кыйынчылыктардын баарын ошол кезде баягы кайра куруу мезгилинде кетип, аябай кыйынчылык тарттык да, жок мезгилде. Ошонун баарын чогуу тартып, анан ошо мени аларда энедей көрүп калган, менде да буларга ошо энелик сезим пайда болгон. Таштап кетейик! Ошо
Азыр окутуп аткан балдарым эми жаштар. Студиядан 3-чү выпуск чыгаруучулар окуп жатат. Апа дешет мени. Тарбия бергенге аракет кылам. Адамдык касиет пайда болгонго мен аларга үйрөтөм. Силер ким экениңерди, кыргыз десе мен кыргызмын деп башкалууду жаман көрбөгүлө. Аларды сыйлагыла, алардын салт санасын сыйлагыла, бирок өзүңөрдүкүн унутпай алып жүргүлө. Тилиңерди унутпагыла, кимиңерди унутпагыла. Баскан турганыңар бүт баары адеп, бүт баары кыргызча болсун балам. Жериңерди сүйгүлө балдар. Эгерде спектакль ойносоңор ошондо бияк бош чыкпай, мындай элге жерге болгон сүйүү сезим толук болуп ошо менен чыксын деп. Анан эми чакындап калды жарты баш дегенде, эми ал ар бир адамдын өмүрү бирөөнүкү узун болот экен, бирөөнүкү кыска болот экен. Мен албетте дагы жашаганга аракет кылам, ден соолугумду сактап. Анан бул элге, журтка деген бир өзгөчө ой санаам бар да. Өзгөчө мен ойлойм, ушул бир эки жака, чет жака чыгып келет, анан самолеттон караганда мага bir башкача, bir Кудай Таалам өзүнчө жаратып койгон жердин бөлүкчөсүндөй көрүнөт да ушу Кыргызда. Анан ушул жерде таза адамдар жашаса деп. Ушул жерде адамдар бирине бири жардам берген, бирине бири эч нерсе аябаган. Мен каалар элем ушу элге, журтка ак жүрөктүктү, кеңпейилдикти, боорукерликти, авир деген сөз кайра жаралса, уят деген сөз кайра жаралса, анан жакшыны көрүп сүйүнүшсө, бирөөнүн жакшылыгын көрүп күйүнбөй, жамандыгын көрсө акырын кой деп, анан эми дүйнөнү толтуруп байыта бергенде бу дүйнөнү кайра жаратып, өзүң кайра жаралбайт экенсиң да. Байлыкты жая бербей, болгон байлыкты көкүрөккө жыйып, аны элге бергенге аракет кылсак, бир кезде бул өлкө бир чоң дүйнөдө бир өсүп өнүккөн, анан ыймандуу, мыкты эл бар өлкөгө айланса деп ойлор элем да мен. Мен абдан көп ойлондум. Бул жашоодо мен өзүмдүн адамдык милдетимди аткарып атамбы, туура жолдо жүрөмбү, же бир чоң жаңылыштык жасап адашып кетип атамбы деп. Анан так жооп бере албайм да. Менин жолумду башка бирөө көрүп сындаса, же болбосо мен өтүп кеткенден кийин сындалат го деп ойлойм да. Анткени мен азыр мен туура жашап атам десем, мен бир ошол жерден точка коюп токтоп калчу деп сезем да. Мен дагы изденишим керек, мен дагы алга жылышым керек, мен дагы көп нерселерди көрүшүм керек. Жаңылыштык болбой жакшылыкка да жетпейсиң. Кээде жаңылып да аласың. Муну да туура түшүнүш керек. Бир гана нерсе, ошо сенин жаңылыштыгың башка адамдарга зыян алып келбесин. Анан эми чыны менен мына дүйнөгө эмнеге жаралып, эмнени аткарып атам? Мен бир жакшы жолдо кетип, бир элге, журтка пайдалуу келип атамбы?
үй бүлөмө жакындарыма пайда келип атабы же жөн эле кур сөз айтып эле ушинтип эле басып жүрөмбү деп да ойлойм. Андай да болот да, балким ошондой болуп аткандыр. Азыр мен туура жооп бере албайм. Балыр болуп түңө жаткым келет ысы көл, балык болуп шарыңдан аккым келет ысы көл, кеме болуп беличимден баткым келет ысы көл. Ысык кумуң аралап жүргүм келет ысы көл, шаң-шуң кетип жегиңде күлгүм келет ысы көл. Маяк болуп кылаңа күйгүм келет ысы көл. Алыс кетсем кылычактап көргүм келет ысы көл. Жүрөгүмдү кааласаң бергим келет ысы көл. Жүрөгүмдү кааласаң мен бергим келет ысы көл.